Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы аныктооч. Сабактын максаты: окуучулар аныктооч боюнча жалпы түшүнүк алышат. Аныктооч кандай суроолорго жооп берерин билишет. Сүйлөм ичинен аныктоочторду ажырата билүүгө мисалдар аркылуу үйрөнүшөт. Аныктооч заттык мааниде колдонулган сөздөрдүн сын-сыпатын, санын, иретин, касиетин же заттын башка бир затка таандык экендигин билдирүүчү айкындооч мүчө. Аныктооч төмөндөгүдөй суроолорго жооп берет. Кандай, кайсы, канча, нече, канчанчы, неченчи, кимдин, эмненин. Аныктоочтун милдетин көбүнчө сынатоочтор аткарат. Мындан тышкары зат атооч, санатооч, ататооч сөздөр да аныктооч боло алат. Аныктоочтун асты толкун сызык менен сызылат. Мисалы: катуу дабыш тынчтыкты бузат. Кандай? Катуу. Асты толкун сызык менен сызылды. Саздуу жерге камыш өсөт. Кандай? Саздуу. Мунун да асты толкун сызык менен сызылды. Аныктоочторго мисалдарды келтирсек: акылдуу адамга тапшыруу иштин ийгилиги. Бул сүйлөмдө акылдуу, иштин деген сөздөр аныктооч. Себеби акылдуу кандай деген суроого жооп берип, заттын сыпатын билдирсе, ал эми иштин деген аныктооч эмненин деген суроого жооп берип, бир заттын экинчи затка таандык экендигин көрсөттү. Бизде 12 окуучу бар эле. Канча окуучу? 12 заттын санын билдирди. 8 класстын окуучулары 1 орунга ээ болушту. Канчанчы орунга? 1. Заттын иретин билдирди. Алыстан келе жаткан адамдар бул жака бир аз тыныгып кетишти. Кайсы адамдар? Алыстан келе жаткан. Эми балдар, аныктоочту кроссвордко өтөбүз. Бул жерде макалдар берилген. Ушул макалдардын ичинен аныктоочторду таап, кроссвордду жандырабыз. Туурасынан 1. Байлыктын атасы эмгек, энеси жер. Эмненин? Байлыктын. Бул макалда байлыктын деген сөз аныктооч. Демек, байлыктын деген сөздү 1-ге жазабыз. Туурасынан 3-нү табабыз. Акылдуунун алды менен жүр. Кимдин алды менен? Акылдуунун. Бул сүйлөмдө акылдуунун деген затташып кеткен сынатооч аныктоочтун милдетин аткарып жатат. Муну 3-ге жазабыз. 4-нү карайбыз. Акмактын арты менен жүр. Кимдин арты менен? Акмактын. Акмактын деген аныктоочтун милдетин аткарды. Аны 4-ге жазабыз. 7-нү табабыз. Жаман жыл эстен кетет, жаман кошуна эстен кетпейт. Кандай жыл? Жаман жыл. Кандай кошуна? Жаман кошуна. Демек, бул макалда жаман деген сөздөр аныктоочтун милдетин аткарып жатат. Жаман деген сөздү 7 номерге жазабыз. 8. Досуңа сыр айтпа. Досуңдун досу бар. Кимдин досу? Досуңдун. Аныктооч. 8-ге жазабыз. Эми кроссвордду тигинен жандыралы. 1-син карайбыз. Бүткөн ишке сынчы көп. Кандай ишке? Бүткөн. Демек, муну 1-ге жазабыз. Бышкан ашты жечү көп. Кандай ашты?
бышкан ашты. Муну тигинен экинчиге жазабыз. 5-син табабыз. Дайранын көркү кемеде. Эмненин көркү? Дайранын. Дайранын деген сөздү 5-чиге жазалы. Баланын көркү энеде. Кимдин көркү? Баланын көркү. Бул сүйлөмдө баланын деген сөз аныктоочунун милдетин аткарып атат. Демек, муну 6-чыга жазабыз. Ошентип биз аныктоочту кроссворддун баардык тапшырмаларын жандырып алдык. Бул кроссворддогу сөздөрдүн баары макалдардагы аныктоочтун милдетин аткарган сөздөр. Анда эмесе, кымбаттуу окуучулар, биз өтүлгөн темабызды бышыктоо иретинде дагы бир көнүгүү иштейли. Дептерлериңерди алып чыгып, төмөндөгү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып иштейбиз. Көп чекиттердин ордуна мааниси боюнча туура келген аныктоочторду коебуз. Мен силерге үлгү катары 1-чи сүйлөмдү иштеп берейин. Көп чекит, жигит, сыртта мырза, үйдө кул. Көп чекит, жигит, үйдө мырза, сыртта кул. 1-чи көп чекиттин ордуна жакшы деген сынатоочту койсок. Жакшы жигит, сыртта мырза, үйдө кул. 2-чи көп чекиттин ордуна жаман деген сынатоочту алсак. Жаман жигит, үйдө мырза, сыртта кул. Үйгө тапшырма. 152-чи көнүгүү. Көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, андагы аныктоочторду табабыз. Эскерте кетсем, аныктоочтордун асты толкун сызык менен сызылат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады.